маселе азыр көтөрүлдү азыркы учурда. Анан ошол маселени териштирүү үчүн биз атайын топ түзүлүп, азыр Садыр Нуркожоевичтин жаткан жерине барып, өзүнөн угуп, келели деп депутаттык топ баратабыз азыр. Ошонун алдында сиздерге келип, силерден дагы болгон маселелерди угуп, анан азыр ошол жерге барып, ордунан көрөбүз. Канча киши барасыздар? Кайсы эле? Бизге комитетке дайындалды. Жогорку кечте эртең менен төрага да угуп, депутаттар айтылды. Эми ошонун баардыгын өзү менен жолугуп, өзүнөн угуп, ошо териштирип, анан жогорку кеңешке доклад берүүгө атайын баратабыз. Атайын депутаттык топ. Көрүп атасыздар, сурак кандай жүрүп атканын БКМБнын пресс катчысы сурап атат. Ал болбойт андай. Биз независимый эксперттерди киргизип, депутаттык комиссия түзүп, баарын карап бериңиздер. Биякта Садыр Жапаровдун ден соолугу эмес, өмүрүнө коркунуч келип атат. Биякта чыкканда Садыр Жапаровдун бир туугандары жана үй бүлөсүнөн баш коргоосун өзгөртүп бергиле. Биз азыр эчтекеге ишенбей калдык. Эмне үчүн СИЗО бирге киргизди? Ошол биринчи суроо. Экинчи, эмнеге мындай ким жооп берет ушундай болгонуна? Калган жашоосунда барбы? Ким жооп берет вообще? Мен кимден требовать эте алабыз биз? Бүгүн эми юридикалык баардык факты болушу үчүн өзү менен жолуккандан кийин гана жоопторду айта алабыз сизге, туурабы? Өзү менен жолугайык. Жок, биз азыр өзүнө жолугайык, өзүнөн угайык баардыгын. Анан сиздер да биз да баардыгыбыз массалык маалымат каражаттардан көрүп атабыз. Ошон үчүн өзүнөн угайлы, макулбу? Өзү келаткан адам болгондон кийин анан убагы менен келип берет эле да. Үй камагына деле чыгарып койсо болбойбу? Азыр мына коопсуздугуна ким жооп бере алат? 12 адамды кошо эле неметип берсе, биз мына семья строебуз, качып кетпейбиз да. Кыргыз элинин мына биз сиздерден суранабыз. Президенттен сураналы. Акыйкат чечим чыгарып, үй камагына чыгарып бергиле ушуларды. Деле мына баарыбыз турабыз, эч жака көчүп кетпейбиз, качып деле кетпейбиз мына. Качып баратса мына үй бүлөсү, семьясы турат го, эч жака кетпейт. Андан көрөк кепилдик бере аласыздар ушулар коопсуздук өмүрүнө эч кандай коркунуч келбейт деп. Мына биз сиздерди ушу депутаттар деп, элди жердин проблемасын, элдин немеси тагдырын чечет деп силерди шайлаганбыз. Сиздер туура түшүнүңүздөр. Эми баардыгы сиздер жана айтып атасыздар, мыйзам баардыгына бирдей тартипте ылайык. Булар ким гана болбосун, депутат болсунбу, башка кызматта болбосун, бул мыйзам бирдей иштейт. Сот териштирүү болот, жана сиз айткандай бүгүнкү күндө биринчи инстанция карады, экинчи инстанцияда сот териштирүүдө далилдер болсо, далилдер жок болсо, ошонун баарын ошол жерде анык карашат. Экинчиден, мына жогорку кеңеште бүгүн маселе талкууланды. Мына бүгүнкү күндө топ, депутаттык топ барып жолугуп келет. Андан кийин ошо комитеттин талкууланып, жогорку кеңештен жогорку жыйынга айтылып берет бул маселе. Рахмат сиздерге. Биз барайлы анда, саат 3 болду. Биз барып келели, анан дагы маалымат беребиз. Анан барып көргөндөн кийин калгандарын дагы кошумча маалымдайбыз. Рахмат. Бардык фракциядан болду да, мүчөлөр комиссияга. Алты фракциядан тең болдубу? Жок, бул жакта демилгелүү топ болду, демилгелүү топтун негизинде. Ким жетекчи демилге көтөрдү, кайсы топ? Биз барып келгенден толук маалымат беребиз. Демилге көтөргөн депутаттын атын айта аласыздар ушул жерде? Бул жогорку кеңештин демилгеси менен жалпы. Жалпы жогорку кеңештин. Садыр Жапаровдун сүрөттөрүн сиздер дагы ушу социалдык тармактардан, интернеттен көрдүңүздөрбү же? Биз абактын алдында отурабыз, 47-тин алдында же бир информация жок. Бизде отурсак, интернеттен бул чыгып атат. Анан биз ошол убакта биздин состояниябызда эми киши көрбөй эле койсун да эмичи. Биз даже билген эмеспиз муну чыгаргандарын дагычы. Бир чети жинибиз келип кыжырдансак, бир чети кайра ыраазы болдук. Хотя бу ушундай информация барындачы. А биз билген жокпуз муну мындай чыгарарын. Бул эмнеге мындай кылып чыгарып атат? Же бизге бир информация бербей туруп, эмнеге мынтип мазактап атат? Биз түшүнбөй атабыз мунучу. Садыр Нуркожоевич өзүнүн түшүнүк катында айтып атат да, буну өз колу менен жасадым да. Ушуга сиз бир тууган катары ишенесизби? Буга барат беле Садыр Нуркожоевич? Эгерде ал ошондой адам болсо, эгерде ушундайга бара турган адам болсо, 2010-жылдары эмне үчүн, эл үчүн деп тиги ошко барат эле андачы. Эгерде ошондой аябай слабый адам болсо, өзүнө өзү кол сала турган адам болсо, эмнеге ошо эл үчүн деп ошко барат ошол жергечи? Анда отурбайт беле биякта элечи? Мен мындай өзүн күчтүү адамдын мындай барарына биз бир туугандар ишенбей элебиз.